Комфорт тарифиндеги экинчи күндүк сменаны баштадык. Бүгүн воскресенье, Москва убактысы боюнча 15:59 болду. Өтө кеч чыгып атам, себеп кечинде түнкү саат 2:30да келдим. Тайкем менен эки жака айдап жүрүп атып ошончо убакыт болуп кетти. Анан видеолорду монтаж кылып атып таң атып кетти. Ошону бир аз уктап алайын деп көбүрөөк уктап койдурмун. Азыр чыгып баштадык буюрса. Мына бензин жанып калып турабыз. Бензинди уруп эле дароо баштайлы. Бүгүнкү сменам кандай болот? Силер менен мен баягы эле Гүлжигит баштадык. Сертифицированный таксопарктардын катарын толуктаган Go таксопаркын силерге сунуштап кетейин, достор. Мен бул таксопаркта өзүм мурун иштегем. Кудайым буйруса алдыда насип кылса дагы иштейм. Парктын заказдары өтө сонун, жакшы. Комиссиясы 2-6%. Анан акчаңарды тоже самое эле 24/7 моментально чыгарып аласыңар картаңарга. Подключениясы Яндекске жана Сити Мобилге, экономдуу масштабта тиги комфорт бизнес, пеший курьер, грузовой ошолордон бери подключение кылышат. 24/7 диспетчерди колдоо иштейт. Ошон үчүн туугандар, могу экранда көрсөтүлгөн номерлерге же болбосо описаниядагы номерлерге WhatsApp'тан болобу, мындай болобу байланышка чыккыла, сүйлөшкүлө, кыскача документиңерди тарстап сүрөттөрүн жөнөтүп туруп, паркка кошулуп, ийгиликтүү иштей бергиле. Тапканыңарга береке берсин, урматтуу Россия жергесиндеги таксист кесиптештер. Ассаламу алейкум. Так, бензин койдук, 323 километрге жеткенде эми буюрса линияга чыгалы. Бул менин баягы блокнот жазып атам, ар бир кетирген чыгашаларымды, киришелеримди. Ушундай тартып атам, мынакей дагы айтып кетейин. iPhone 11ге тартам. Ийгилик жалпы барыңарга, тапканыңарга береке берсин. Видеону аягына чейин көрүп койгула. Долгая поездка келди го, я. Так, на месте. Ой, не на месте, а поехали. Поехали. Мен телефон ушундай кээде гонтип калат да. Мы бара турган жеримди да бир көрүп коеюнчу. Москва. Да, 55 минут 38 километров дейт. Люберцы жака барат экен. Красногорскден Люберцы жака кеттик. Экинчи заказым өтө сонун кызык заказ. Өзүбүздүн бир тууган мекендештерди, кыргыз мекендештерди бул төрөт үйүнө алып келдим. Алдыгы жерде болсо бирөө уулун чыгарып атса керек. Байрам кылып өзүнчө. Ушундай. Могу үчүнчү заказ. Уже здравствуйте деп жазып атат, уже чалышты, жооп берип та койдум. Родильный домдун берки маңдайына эле келип турдум. Машинем дагы эле от албай атат. Булар деле заказ от менен. Аз чалганда түшүндүрүп койдум эле, эми от менен кылышты. Бул дагы характерин көрсөтүп атат. Аке ишенбесиңерчи. Жок. Тормозду басып турам. Ручникти каласыңармы? Алып деле коем. Кайра жок, эч нерсе. Жок, аккумуляторун кечирип коелу болду окшойт. Сууктугун айтпай, эшиктин шамал. Машинени от алдырдык да, бирөөлөрдү чакырып прикурить этип, мынакей. Эми дагы заказ күтөбүз. Мени негизи Москвадан эмес, башка жактардан көрүп аткандар болсо, мынакей Москваны көрүп алгылачы. Анча-мынча болсо да силерге көрсөтүп турайынчы ушинтип. Москва, бул эмеде кетип баратам мен азыр Котельникиден Новорязанский шосседе. Заказга баратам. Заказды жаңы эле завершать этсем, үстүнөн эле заказ түшүп калды. Дароо на автомате эле тарсып калдып алдым. Жылып баратсам эле чатка сообщение келди. Русский водитель депчи. Анан берип туруп чатка. Жок деп жооп берейин деп атсам эле тарсат мен алып калды. Ушундай кээде ушундай бир мындай келген приезжийлерди көрбөгөн, мигранттарды каалабаган, азиаттарды эметпеген, каалабаган, улутка, нацияга, дененин түзүлүшүнө, өң түсүнө карап бөлгөндөр да бар, кээде ушундай болуп калат. Сол көзүмдүн кызарганын көп сурап атат, эмне болду деп. Ушул өзүм да билбейм, бир айдан бери кыпкызыл болуп турат. Буга чейин неге оюма келген эмес, лечение кылган же болбосо аптекага кирип глазной капля алып алгангачы. Бир жума 10 күн болуп калды керек. Аптекага кирип глазной капля алып, куюп баштагам. Бир күндө 4 маал 4 сааттан деп өкөнч. Очередь менен туура эле куюп атамбы, эртеси барып дагы сурап коем, ооба дейт. Анан 10 күндөн бери куям, жок, бул 7 күндө полный лечениеда, курс лечениеда бүтөт деген да. Воспаление болгон дейт. Аллергия болсо экитем көз болмок экен. Воспаление болгон үчүн бир эле көз. Анан билбейм, кете элек, эртең буюрса жанакы офтальмологко барып көрүнөйүнчү. Не экен депчи. Иштеп эле иштин артынан жүрүп
денсаулыққа қарабай қойғанда болбойт. Вроде бы оорубайт, но страшно көрүнөт экен да. Пока жыйынтык мамда 22-23 болду, 9 заказ 3052 рубль. Жөндөн жөн эле келип бир мас эшикти тарткылайт го. Айнек тачып туруп: "Извиняюсь, вы такси вызывали?" "Нет, я просто на заказ еду." Дейишип койдум да. Негизи заказым жок болчу. Анан ошентсем такси вызвал, да, дейт. "Но вы, наверное, ошиблись. Не эта машина у вас, другая", да. Анан жылап атпайм ба. Өзүтү менен дейт го. Таксист кесиптештер, могу жеңиленен туалетке барганды кантип атасыңар? Бир үйрөткүлөчү. Сырлары, лайфхактарын комментарийга жаза кеткилечи. Мен үчүн бир аз кыйыныраак болот ушул нерсечи. Всё, давайте бүтөм жазгыла. Гүлжигит Байкеңир бүгүн эртеле келип алды үйгө. Мынакей 12ден 51 өттү. Так, 12 заказ кылып турмун, 4512 рубль болуптур. Мынакей. Ошону эми дароо санап берейин силерге, канча акча керек. Мынакей 4512 рубльду дароо кемитебиз. 2500 рубль бул аренда, минусы 1000 рубль бул бензин. Так, еще что минусы? Еще 200 рубль депозит. Так, еще что? 235 рубльга самса супу деген майда үчүдө болду. Азырда магазинден ужин алып кирип кетем үйгө, бир нерсе. Ошондо в итоге 577 рубль иштеген болсом, аз магазинден да бир нерсе алган болсом 200 рубль калат экен примерно. Бүгүн өтө жалкоолонуп койдум. Эртең мен жумушты канчада баштадым билбейм. Эртең менен канчада баштадым билбейм деп коем да. Түшкү саат 15:30, 15:40 жумуш башталган. Анан эртең буйруса бул машинени таксопаркка алып барам, ремонт кылабыз, же болбосо экономго секирем, же болбосо ушул эле машинени дароо жасап беришет, кайра жумушумду улантам. Бир туугандар, бул бир гана менин сменам болуп атат, менин жыйынтыктарым болуп атат. Мен силерге ачык айкын барын көрсөтүп атам. Жогоруда айттым, айтпадым билбейм. Мен ушундай иштеп атам, мен жалкоолонуп атам, же болбосо кирип кетип атам, акчанын артынан көп кубай элечи. Бул дегени Москвадагы бүт таксисттер ушундай иштейт экен деген эмес. Башка бирөөлөр бар, чынында эле иштеп, өзүнө стабилдүү график кылып алган, план коюп алган, ошол акчаны иштемейинче үйгө кирбейт, же болбосо ошол графиктин ичинде канча акча иштесе кирип кетет. Күнүгө жумушун кылат, ары бери баспайт, ар кимдин кызматын кылып жүрө бербейт. Ошондой иштеген, тытынып иштегендер бар, Кудайга шүгүр, акчаны табып атышат, үйүнө да салып атышат, бүт түйшүктөр, маселелерин бүтүрүп атат. Ошол бул видеороликтерде мен өзүмдүн гана жыйынтыктарым менен бөлүшүп атам. Ошон үчүн ошондой ойлоп калбагыла. Москвада бүт таксистер ушундай экен депчи. Таксистер ар кандай, ар кимиси ар кандай. Анан башында айтып кеткен Gold таксопаркында Яндекс заправкалардан дагы беморал комиссиясы жок, заправка кыла бересиңер, ойлонбогула. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Силер менен мен Гүлжигит болдум. Ассаламу алейкум. Ийгилик барыңарга. Автоунааңарды арендага берем деген частниктер болсо жазып койгулачы мага мына комментарийге, WhatsApp номериңерди кошо полностью. Машинаңерди бүт документациясы идеальный, бардыгы жакшы болсун. Арендага алып минейинчи мен.